Мамиле темасын улантабыз. Буюрса ушул жума башында айтып өткөндөй эле бизге кызыктуу конокторубуз да келди. Мынакей жаштар арасындагы мамиле, анын бардыгына мамиле курууга дагы бир жакшы нерсе жардам берет экен. Сүйлөө чеберчилиги. Туп-туура. Жана интеллектуалдык абал. Ооба, интеллектуалдык деңгээлибиз дагы мамиле түзүүгө аябай жакшы жардамчы болот экен. Ал эми бүгүн болсо бизде конокто тренер Алтын Рыспекова. Жана ошондой эле Замир Айылчиев, уюштуруучулар. Бул инсандар биздин ушундай жаш муундарга ушундай сүйлөө чеберчилигин үйрөтүп келет. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Манайыңыздар жакшыбы? Рахмат. Кош келипсиздер. Келиңиздер, анда бүгүн биз ушул жума бою берүүбүздө мамиле темасында сүйлөшүп атабыз. Анан кийин биз айтып өткөндөй эле баягы мамиле курууда сөзсүз түрдө баягы сөз чеберчилиги аябай чоң жардам болот, Ошол тууралуу Орундуу сиздер сүйлөгөндү дагы билиш керек. Туурабы? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Сиздер ошол тууралуу тренинг өткөзөт экенсиздер. Качан болот, кай жакта болот, эмне тууралуу сүйлөшөсүздөр? Айтып өтсөңүздөр. Биз Алтынай Рыспекованын өзүнүн менчик мектеби менен биргеликте ошо студенттерди колдоо максатында алардын интеллектуалдык деңгээлин, потенциалын жогорулатуу максатында убакытты туура пайдалануу максатында биз 30 сентябрь күнү Ататүрк эл аралык Ала Тоо университетинде бир 500 студентке атайын тренинг мастер-класс өтөт. Анын максаты 4 этаптан турат. Биринчи этап болсо бул элдин алдында туура сүйлөө, экинчиси болсо өзүн жекече өнүктүрүү, кандай жолдор менен өнүктүрөт. Үчүнчүсү болсо бул тайм менеджмент деп коет, убакытты кандай башкарат. Туура пайдалануу. Ошол багытта биз бул самалыкты уюштуруп жатабыз. Буюрса даярдыктар жакшы. Бул тренингдин эң эле өзгөчөлүгү Алтынай Рыспекова өзү аябай тажрыйбалуу тренер, көп жылдан бери өзү бул жаатта иштеп келе жатат. Ошондуктан баягы бардык студенттерди чакырабыз. Андан сырткары бул бекер болот. Негизи башка тренингтер болсо, мисалы 1000 сомдон 200-300 долларга чейин барат. Биздин өзгөчөлүк бекер. Эмне үчүн бекер? Сиздерди кимдер каржылайт? Алтынай айы. Эми студенттерге жардам берип жол көрсөтүш керек. Негизи чеберчилик өнөр, бул негизги адамга керектүү өнөр. Жумушка эки специалист бара турган болсо, экөөнүн тең окшош диплому болсо, баалары бирдей болсо, билимдери бирдей болсо, ошонун ичине жакшыраак сүйлөгөн кишини, жакшы билген, өзүнүн мындай өзүнүн оюн жеткире турган кишини жумушка алышат да. Ошон үчүн ошо чеберчилик өнөр мен оюмча адамга аябай негизги керектүү өнөр да. Ошону билиш керек, сүйлөгөндү билиш керек. Адамдардын жанына өз ой пикириңди билдиришке туура келет. Көп кишилер көп ою бар, бирок айта албайт да, чыгара албайт. Мындай сүйлөө туура эмес болуп калабы, анан коркот, анан туура эмес түшүнүп калабы, уялат. Анан эдинасына чыкканда камераны көргөндө өзлөрүнчө коркуп бир кызыкча болот да, жоготуп башташат. Ошон үчүн мастер-класс өткөрөбүз. Анан кийин ошо мастер-класстан ошонун ичинен ошо чеберчилик өнөргө кызыккандар биздин тренингке келет, өздөрүн өнүктүрөт деп. Ушундай максат менен ушундай иштерди кылып атабыз. Жакшы. Алтын эже, айтсаңыз, мынакей сиз деген көптөгөн тренингтерди өткөзүп атасыз жаштар арасында. Анан кийин канчалык деңгээлде баягы жаштар арасында көп болсо керек? Ошо башында айтып өткөндөй эле уялган жаштар, өздөрүнүн ойлорун билдире албаган, баягы сүйлөй албаган жайда калса, баягы толкундоо болот ар бир адамда. Бирок көп канча мындай көп эле ошол? Эгерде пайыз менен айта турган болсок. Пайыз менен айта турган болсо көп эле. Мындай эки киши сүйлөшө берет. Сүйлөгөндөн тартынбайт, сөз байлыгы да жакшы. Анан кийин 5-6 киши чогулуп, мындай уже публика чыга турган болгондо коркуп сүйлөй албай калат да. Анан кийин ошо тренингке көптөр жаштар азыр келип атат. Мындай биз диагностика деген тренингибиз бар. Ошондон текшерип алганыбызда где-то 85-90% элдер ушундай тартынып, коркуп, эл астына чыгып сүйлөгөндөн аябай тартынат экен да. Сиздердин максатыңыздар ушундай эл алдына чыкканда тартынчаактык сапатын жоюу туурабайбы, демек? Туура. Жакшы айтып коюшат го, баягы бардыгынан жакшы өнөр бул көркөм сөз өнөрү деген дагы сөз бар. Сүйлөө жана элдерге бийлик жүргүз деген дагы сөз бар. Ушул нерселерди ураан кылып алып туруп анан иш жүргүзөсүздөр да, туурабы? Биз үйрөтөбүз эл астына чыгып сүйлөгөндү, сөз байлыкты көбөйтүргөндү,
Анан кийин жана речевой тренинг бар дейт, мындай үндү өзгөрткөнү, башкача кылып, эми таптакыр өзгөрүп кетпейт, интонация өзгөрөт да. Ооба. Дикция коюп. Дикция коюп, жанагындай скороговоркалар баардыгын окутуп, анан кийин ошондой үйрөтөбүз. Көп эмес, ошол окууга бизге тренингке келгендер, студенттер, башкалар, чоң кичинекей подросткалар баардыгы ыраазы болуп кетишет. Көп ийгиликтерге жетишет. Мен өзүмдөн окуп чыккан балдардан международный дебатка катышкан и ошол жерден жеңип алтын медаль алып келген балдарым бар. Ошол менен аябай мен сыймыктанам. Биз да сыймыктанабыз. Келиңиздер, бул жака доска алып келген экенсиздер. Ошол тренингден бир кыскача өтүп бербейсиздерби? Ооба, жүрүңүздөр. Биз да чыгалы. Биз капталдан карап турабыз. Сиз сүйлөп өзүңүзгө комментарий берип турсаңыз дагы болот. Берирээк келеріңіз, Самир байке. Негизи азыркы заманда адам баласына, студентке, иштеген любой кишиге эң жетишпес убакыт болот. Акчаны көбүрөөк иштетип койсок, наркайда эконом кылып кайта ордун койсок болот. Дагы бир жерден иштеп таап алсак болот. А именно убакытты эч кандай акчага таба албайбыз, сатып албайбыз. Безвозвратный ресурс деп коет да. Ошон үчүн ушундай эме көрсөтөйүн дедим эле силерге упражнение. Кандай кылып туура ошо биздин убакытты бөлүштүрүш керек, өзүбүзгө койгон максатты кандай кылып ишке ашырыш керек, чечиш керек. Американын 34-чү Эйзенхауэр деген президенти болгон экен. Это вот его находка. Анан кийин таблица Эйзенхауэр дейт. Биринчи мындай кылып жазабыз. Өзүбүздүн иштерди, например, эртең менен кандай зарядка деп коелу, зарядка. Анан уборка дома, да, уборка. Анан поликлиника. Поликлиника. Да, кандай иштер бар? Жумуш, же окуу. Работа, да, работа. Анан жумуштун ичинде дагы какие-то неотложные какие-то мемелер бар да, задания, тапшырмалар, да? Тапшырмалар. Анан Окуу, анан кийин кандай дагы окуу, да? жолугушуулар, окуу, анан кийин жеке жашоо, встречи, да, встречи деловые. Анан кийин кандай дагы күндүн бир жуманын ичинде кандай иштер болушу мүмкүн? Жок, кандай күн ичинде кайсы жака күн эмес, бир жуманын ичинде деп коелу. Жумушка барып келүү деле убакыт. Уборка, поликлиник, тапшырма, встреча дагы. жеке жашоо, ал дагы кирет жашоого. Болуптур. Так, личная жизнь деп коеюн, личная жизнь. Анан кийин личностный рост, да, өзүн дагы окуй турган китептерди өнүктүрүү, да, өнүктүрүү. Мындай аралаш болуп калды, кыргызча, орусча кылып. Өнүктүрүү. Кийин бул ушундай бир 10, 11, 12, андай 20га чейин болушу мүмкүн да, андан 30га чейин жетиши мүмкүн. Анан кийин кандай кылып буларды бөлөбүз, ранжирование деп коет. Бөлүнөт важные, неважные, срочные. Срочные. Важные, срочные. Анан кийин өзүбүз отуруп ойлонобуз да, кайсы бизге ошо өзүбүздүн койгон максаттар маанилүү, да, жана тез арада чечиш. Тез арада, важные, срочные. Ошону, допустим, мындай бирден 10 баллга кое турган болсок, эми Биринчисинен баштайбыз. Биринчисинен, да, зарядка кандай? Важный, срочныйбы же анча деле важный, срочный эмеспи? Важный. Маанилүү го дейм. Маанилүү. Важный. Ну пусть будет вот так, 1-1, да. Уборканы кылсак срочно болот, и можно делать, можно не делать, да. Ошондо, допустим, 3-5 болсо, да. Поликлиникага барыш керек, срочно барыш керек. Ошондо 10, анан кийин срочный пусть будет 10 болуп. Ошондой эмелерди балдары коюп чыгабыз. Өзүнүн ар бирине коюп чыгабыз. Анан кийин вот именно уже график бар, ошо Эйзенхауэрдун графики. Мындай график болот. Анан биягына важность. Бул жагына биягына срочность. Срочность. Ар бир адам өзүнүн үйүндө кыла турган, бирден 10га чейин мындай эмесин коебуз. Өлчөмдөрүн да, мындай кылып туруп.
бул жака болсо балдарды жазат. Бул жака болсо могу карап туруп бир да зарядка где-то могу жерде болот да. Анан кийин уборкасы важно 3, срочный 5 болсо бияка дагы мынтип бөлөбүз. Онго чейин. Анан биякта 3, анан биякта цифрала коюп коебу. Мындай 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ошондо 5 биякта, биякында 3 болсо. Анан кийин бияка 5, 3 деп коюп чыгабыз. Ошо графикти толтурсак, анан кийин ошондой толуп калат да. 10, 10 болуп, 5, 4 болуп ар кайсы жерде 5, 4 болуп. Анан кандай дагы допустим, биягы 5 анан 4 болсо, 5, 1, 2, 3, 4, 5, биягы 4. Могу жерде болот да, 5, 5, 4. 5, 4. Анан ушундай толуп калат. Бул системаны ар бир эле чыгышыбыз керек. Толтуруп чыгып, анан кийин ошол жерден графиктен көрүнөт да. Мына кайсынысын биринчи жасаш керек, кайсынысы күтүп турат, кайсынысы бизге ошо жумушту жасабасак вообще эч кандай иштерибиз жылбай калат. Демек убакытты мындай туура Бөлүштүрүп пайдаланганга жардам берет экен. Бир күнгө да жасап алса болот, бир күнгө да жасап алса болот, ушундай графикти бир жумага да жасап ар алса бир болот. адам өзү деле үйүндө отуруп алып эле, Отуруп алып эле кечинде ошону жазып баарын тактап алса, эртеси менен турганда кайка барам, эмнеден баштайм дебестен Бардыгын уже аныктап эмне даяр, билип калат да, бардыгы даяр, саатты карайт, бияка деп өзүн убакытын туура бөлүп алат да. Аябай жакшы Кечинде экен. жатаарда жазып койсо эң маанилүү болчудай, себеби дегенде эртеси күнү баягы карап туруп эле, демек могундан баштайм. Туура. Зарядкадан же болбосо ооруканага барам деген сыяктуудан Ооба. баштап алып туруп жакшы бөлүшөт экен, ушундай аябай кызык экен. Инсан. Ооба. Айтсаңыз, Замир мырза, мындай тренингтерди ар дайым өткөзүп жүрсөңүздөр керек. Бул тренинг канчанчы тренинг жана баягы тренингке кызыккан жаштар аябай көп болсо керек. Ооба. Кантип табышат сиздерди? Албетте бул өтө маанилүү. Мындай тренингтер бизге чейин биздики биринчи болуп атат. Бизге чейин көп эле тренингтер болсо керек, менин оюмча. Бирок бул тренингтин баягы немеси өзгөчөлүгү деп атпаймынбы? Бекер болот. Анан баягы студенттердин жана ошондой эле жарандардын баягы потенциалы, интеллектуалдык потенциалын жогорулатуу болуп атат да. Ошол себептен өткөрүлүп жатат да. Бул 30 ноябрь күнү саат 16:00 эл аралык Ала Тоо университетинде болот. Ошол жака биз чакырабыз. Биздин байланыш телефондорубуз 0704 44 11 17. Ошол жолу кайталап 0704 41 11 17. Баягы ошол номерге чалса эле бизге дароо улашат да. Орундар каалаганча чектелүү эмес да? Орундар ачыгын айтканда чектелүү. Ошондуктан бизге алдын ала баягы чалып катталса жакшы болот да. Каттоодон өтсөчү. Ошо. Эң кызыктуу болмок. Болду анда. Түшүндүк. 30 ноябрь урматтуу телекөрүүчүлөр, сөзсүз түрдө 16:00 Ататүрк эл аралык университетине барыңыздар. Андан ага чейин сөзсүз түрдө байкелерге байланышсаңыздар болот. Айтылган номер боюнча каттоодон өтүңүздөр. Катталыңыздар, барыңыздар, өзүңүздөрдү бардык жактан өнүктүргөнгө аракет кылыңыздар. Ошондо сиздер эң ийгиликтүү инсандардан болосуздар. Ал эми сиздер болсо ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Келип бергениңиздерге рахмат. Бул нерсе бүгүнкү күндө биздин жаштарга, жалпы коомчулугубузга керек нерсе. Аябай жакшы иштерди алып барып атасыздар. Ийгиликтер менен улансын. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Ийгиликтер болсун ар дайым. Бар болуңуздар. Жакшы маанай каалайбыз бүгүн иш күнүңөрдө. Сиздер келип турсаңыздар эле ар дайым маанай 5 болот. Чоң рахмат.